Актерлук кесипте актер роль тандабайт деген кеп жашайт. Андыктан режиссер кандай гана роль сунуштабасын, анын майын чыгарып аткаруу актердун мойнунда. Акыркы учурда шурудай тизилген кыргыз тасмаларында айымдардын образындагы мырзалар көп кездешет. Чымыр денелүү, турумдуу мырзалар кызча кийинип, назик бийкечтердин образын аткарганы көрүүчүлөр үчүн өзгөчө кызык. Алдыда мына ушундай ролдордун ээлери айымдардын образындагы мырза актерлор тууралуу кеп козгомокчубуз. Кыргыз шоу дүйнөсүндө алгачкылардан болуп айымдын образын жараткан мырза ырчы пародист Мерген Турган. Айтымында ал айымдын көйнөгүн кийип жасанып алганда дээрлик көпчүлүк сахнага эркек турганына ишенбейт. Бул да болсо актерлук чеберчилигинен кабар берсе керек. Негизи бир маалда 4 мезгилди көрсөтүп коет да. Негизи аялдын мүнөзүчү келе чини келсе 8 же болсо 12 мезгилди көрсөтүп коет. Бул аялдын кыялы, ошондуктан организм менен да татаал, өзүнүн кыялдары менен дагы ушунчалык бир башкача бир татаал, башкача да аялдын эмеси. Ошондуктан бул оңой болгон жок мага. Аялдын психологиясы, аялдын образын жаратуу, анан кийин бийик така кийиш абдан оор экен. Азыр мен 12-13 сантиметр кийем. Эми көнүп кеттик. Эми Кыргызстан боюнча Кыргызстанда эми аялдын ролдорун менден артык эч ким аткара албайт деп айтсам болот. Себеби дегенде актердун баары, ушу профессионал актриса актердун баары дегенде алардын көз караштары бар да. Мерген байке, сиз ушунчалык даже биз окуп ошончо эмете албайбыз, сиз ушунчалык сонун аткарып турсуз деген сөздөрдү угуп атабыз. Эми бул мактангандык эмес, эмеден көрүп атасыздар. Анан кийин менден кийин дагы аткара башташты, бирок мен купума көп толо элек. Мүмкүн өзүнчө эме болуп аткандыр. Анан менден кийин уже көптөрү кийинишип, куудулдар деле ошол эмелер аялча кийинип алышып, ошол эле турган көп эле КВНде деле бул тамаша шоуду дагы кийине башташты. Эми мен ойлойм, мага жетпейсиңер деп койбойм деле. Гук салкын тасмасында Бакулянын ролун аткарган Бакыт Тынайбеков 3 уктасамда кыздын образын аткаруу түшүмө кирген эмес деп билдирди. Сунуш түшүп, бул ролго аттанган. Алгач тартынып, өзүн ыңгайсыз сезген актер кийин тасма элге жагымдуу, анын ролу сиңимдүү болгонун көрүп, уялуу сезимдери жокко чыккан. Кыздын ролун жаратуу оорго турган жок деп кошумчалады Бакыт. Бир гана атка минүүдө жана дагы кызга окшоп чуркоо түшүктүү болгон экен. Салам Бишкек тасмасында Найзик Сонянын образын жараткан Сапар Сайназаров буга чейин өзүм дене тарбия академиясын бүткөндүктөн жалаң уруш талаштын үстүндө жүргөн каармандын ролун ойноо сунушталчу. Кандайча Сонянын образына мени тандап алышканын билбейм. Баарынан да бетке чапталган 5 килограмм боек менен жүрүү тозок экен дейт. Тасмага тартылып жатканда жасалма кирпик чапталып, мындан улам Сапардын көзү аллерге болуп ачып жума албай кыйналганын кошумчалады. Ай бирок жогорудагы кыйынчылыктарды кыз келиндердин ич кийими бюстгальтерди тагынуу менен салыштырып болбойт дейт ал. Съемка учурунда бюстгальтер тагынып жүрүп, дем жетпей кыйналган Сапар мырза кыздарга даңк медалин тагуу керек деген чечимге келген. Салам Бишкек тасмасындагы дагы бир Тоня аттуу кыздын образындагы мырза Болотбек Тилек оңой көрүнгөнү менен кыздардын ролун жаратуу кыйын экенин жон териси менен сезген. Бул Салам Бишкек менин 5-чи кином чыгармачылыгымда. Калган 4 кино комедия эмес, драма, мелодрамалар. Анда кызды сүйгөн жигиттин ролдорун жараткам. Комедияда биринчи жолу роль жаратып атам. Кыйынчылык жок деп айтканда да болбойт, бирок кыйынчылыгы жок иш болбойт да негизичи. Бул кыйынчылык туудурган жери мага бир аз кыздын ролун ойногон кыйынчылык туудурду. Бир ачык сөз айтып коеюн силерге. Мен ушул тасмадан бир гана эле өзүмдүн атаман уялып атам азыркыга чейин. Көрсөм эмне болот, кандай болот депчи. Эми все-таки чыгармачылык дегенде атам деле туура түшүнөт болуш керек. Эркек балага кыздын ролун ойногон, тем более биздин кыргыздардын менталитетине, кыргыздардын маданиятына негизи туура келбейт. Сөздүн ачыгы да. Биз болбой эле ага карабай эле ойноп салдык дегендейчи. Кыз болом деген өзүңсүң. Болгон соң жүдөйсүң. Колума сценарийди берип туруп, мына Тынардын ролуна даярдан, образын чыгар, андан кийин жарымынан кийин уже Тынар кыз болуп калат. Тоня болуп калат дейди. Ошону уккандан кийин кадимкидей денем дүркүрөп эле өзүмчө эле уже мени элестетип койдум мен кыз болуп жүргөнүмдүчү. Анан сценарийди колума алгандан кийин мен кадимкидей көчөдө кетип баратам, маршруткада кетип баратам. Мен мурун кыздарды карагандан уялчумун, көзүнөн караганданчы. Азыр мындай монтип эле карап элечи. Сүйлөгөнүн карап эле, кыймыл аракетинен бери, даже көзүнүн ирмегендеринен бери карап эле. Ошонун баарын мен чогулттум дагы. Анан ушул образды чыгардым.
Кичинекей кыздардын жана чоң апалардын ролун ийне жеткире аткарган ДМ театрынын актёру Данияр Жанжигитов болсумал иштери аркылуу элге күлкү тартуулап, ал эми өзү рахат алаарын айтат. Ал үчүн айымдардын ролун аткаруу кыйынчылыктар туудурбайт, уят да эмес. Ошо номерди ойногондон кийин биринчи жана черновой вариантын ойноп, мындай кийим анча эмес, анда кийим кийбей эле типа эле бантик тагынып алып эле ойногонбуз да. Үстүбүз костюм шум, анан башыбызда бантик. Анан кийин уже өзүмө да кызык боло баштады да. Эгер могу мен мындай көйнөк кийсем, анан башыма башкача бантик тагынсам кандай болот депчи. Анан антип ойноп көрдүм. Анан ар бир ойнолгон сайын кичинекей детальдарды кошо баштадым да. Анан көчөдөгү кыздарды, кичинекей кыздарды көрүп, алардын манерасы, анан жана концерттерге барып катышып калганда бир кички кыздар чыгып ырдашат го. Ошолордун манераларын, баскан тургандарын, эркелегендерин, таарынгандарын баарын карап, анан ошол жерден бир өзүмө керектүү нерселерди алып, ошентип ырдай баштадым да, ошону ойной баштадым. Биз сөз кылган мырзалар элге жылмаюу тартуулап, күнүмдүк жашообузга көрүп кошуп келишет. Актерлук кесипте комедия жанрында мыкты роль жараткан актер жогору баанары белгилүү. Андыктан ыңгайсыз уят деген сөздү четке коюп, жогорку деңгээлдеги ишиңер менен кубантып жүрө бериңиздер демекчибиз.